Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, эгерде сиз жакын арада Казакстанга кирип чыгууну ниет кылып жатсаңыз, сизге таржибалуу да сыккан айдоочу Шайлообек мырзаны сунуштайбыз. Биздин Альфард заманбап унааларыбыз сиздердин кызматыңыздарда. Узак жолдо сиздер үчүн ыңгайлуу жана кенен алдын ала документти кара тизмеден текшеребиз. Мөөнөтү өтүп кеткен документтерге жардам беребиз. Без пересадкасыз өзүбүз түз алып кирип чыгабыз. Биздин дарек метро проспект Мира 39А. Биздин байланыш номер +79 87 772 47 54. Садыр Жапаров Тажикстандын президенти Эмомали Рахмон менен жолугушту. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров 19 сентябрда Нью-Йорк шаарында өтүп жаткан Буунун башкы ассамблеясынын 78 сессиясынын алкагында Тажикстан Республикасынын президенти Эмомали Рахмон менен жолугушту. Өлкө лидерлери кыргыз-тажик эки тараптуу жана көп тараптуу кызматташуунун артыкчылыктуу багыттарын жана келечегин талкуулашты. Садыр Жапаров менен Эмомали Рахмон кыргыз-тажик мамлекеттик чек арасын делимитациялоо жана демаркациялоо маселелерине өзгөчө көңүл буруп, башка темалар боюнча да пикир алмашты. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров Нью-Йорк шаарында өтүп жаткан Буунун башкы ассамблеясынын 78 сессиясынын алкагында Иран Ислам Республикасынын президенти Сейед Эбрахим Раиси менен жолугушту. Өлкө лидерлери эки тараптуу кызматташтыктын саясий, соода-экономикалык, маданий-гуманитардык жана башка чөйрөлөрдөгү артыкчылыктуу багыттарын талкуулашты. Ирандын президенти Сейед Эбрахим Раиси эки тараптуу мамилелерди жаңы деңгээлге чыгаруу үчүн эки өлкөнүн жакшы мүмкүнчүлүктөрү жана жогорку потенциалы бар экендигин белгиледи. Товар жүгүртүүнүн учурдагы көлөмү жөнүндө айтып жатып, Сейед Эбрахим Раиси анын деңгээлинин төмөндүгүн белгилеп, буга байланыштуу аны көбөйтүү үчүн бардык күч-аракеттерди жумшоону сунуштады. Бул контекстте ал эки тараптуу биргелешкен өкмөттөр аралык комиссиянын ишин активдештирүүнүн маанилүүлүгүн белгиледи. Өз кезегинде президент Садыр Жапаров бардык деңгээлдеги туруктуу саясий диалогду жана өз ара аракеттенүүнү улантууга жана өз ара кызыкчылык туудурган чөйрөлөрдө Кыргыз-Иран кызматташтыгын мындан ары да бекемдөөгө даярдыгын билдирди. Мамлекет башчысы Иран президентинин өлкөлөр ортосундагы соода-экономикалык кызматташтыкты тереңдетүү тууралуу демилгесин колдоп, инвестициялык өз ара аракеттенүүгө да өзгөчө маани берди. Бул контекстте Садыр Жапаров логистика маселесин чечүү зарылдыгын белгилеп, Кытай-Кыргызстан-Өзбекстан темир жолун куруунун маанилүүлүгүн баса белгиледи. Бул долбоор соода-экономикалык жактан жаңы мүмкүнчүлүктөрдү берет. Мындан тышкары президент Кыргыз-Иран өкмөттөр аралык биргелешкен комиссиянын ишмердүүлүгүнүн маанилүү ролун белгилеп, комиссиянын кезектеги жыйынын ушул жылдын аягына чейин Бишкекте өткөрүүнү сунуштады. Садыр Жапаров Иран президенти Шанхай кызматташтык уюмунун толук укуктуу мүчөсү макамын алышы менен куттуктап, Ирандын уюмга мүчө бардык мамлекеттер менен активдүү кызматташуусун канааттануу менен белгиледи. Мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, мамлекет башчылары бири-бирин ыңгайлуу учурда Кыргызстан жана Иранга иш сапарлар менен келүүгө чакырышты. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, Умбем клиникасы төмөнкү кызматтарды сунуштайбыз. Педиатр, гинекология, стоматология, неврология, хирургия, кардиология, лор, УЗИ жана башка. Андан тышкары массаж жана бардык лабораториялык анализдер. Толук маалымат +7925 103 22 77. Биздин дарек Москва шаары, метро Нахимовский проспект, Сивашская 7, корпус 2. Сиздин ден соолугуңуз биздин камкордук. Азербайжан күтүүсүздөн Карабахта атайын операцияны баштады. Бүгүн 19 сентябрда Азербайжан Тоолуу Карабахта антитеррордук чаралар башталганын жарыялады. Ири провокацияларды басуу, куралсыздандыруу жана армян куралдуу күчтөрүн биздин аймактардан чыгаруу, аскердик инфраструктураны нейтралдаштыруу жана Азербайжандын жарандарынын коопсуздугун камсыз кылуу максатында антитеррордук иш-чаралар башталды деп билдирди Азербайжандын коргоо министрлиги. Өз кезегинде Азербайжандын тышкы иштер министрлиги аймакта тынчтыкка жетүүнүн жалгыз жолу армян аскерлерин Тоолуу Карабахтан толук чыгарып кетүү жана Степанакерттеги режимди жоюу деп билдирди. Учурда аталган аймакта абал туруктуу. Булак су беркежи.
Чеченстандын башчысы Рамзан Кадыровдун өмүрү же өлүмү кимге кызык? Украин маалымат каражаттарында телеграм-каналдарда Чеченстандын башчысы Рамзан Кадыровдун ден соолугуна байланыштуу өлүү тирүүсү боюнча ар түрдүү маалыматтар тарап жатканын бир нече булактарга шилтеме берип жазды. Айрымдары анын көз жумганын жазып жиберди. Кремль бул маалымат тууралуу бере элек. Алгач Нисо телеграм-каналы Кадыров эсин жоготуп, комага түшкөнүн 15 сентябрга караган түнү жазды. Буга удай эле башкы чалгын кызматы Кадыровдун абалы өтө оор экенин кабарлады. Эртеси күнү эле украиналык басылма чечен диаспорасындагы өз булактарына таянып, Кадыров бир нече күндөн бери комада экенин маалымдады. Верстка басылмасы Кадыровго таандык учак сентябрдын башынан бери 3 жолу Москвага учканын, 15 сентябрда Орус калаасына барган бойдон кайтпаганын кабарлады. Кадыровдун абалы тууралуу айын кептер тарап жатканда орусиялык ВЧК Окпу телеграм-каналы 17 сентябрда Москвадагы президенттин иш башкармалыгына караштуу Борбордук клиникалык ооруканага чечен номурлуу автоунаалар бир күн кечке каттаганын жазды. Ал эми чеченстандык оппозициячыл активист жана укук коргоочу Абубакар Янгулбаев ошондо өзүнүн телеграм-каналына Кадыровдун көз жумганын кабарлап жиберди. Янгулбаев жогорку маалыматты качан кайдан алганын ырастаган эмес. Анткени менен 18 сентябрда Кадыровдун телеграм-каналында анын сейилдеп жүргөн видеосу чыкты. Чеченстандын башчысы анда өзүнүн өлүмү же ооруп жатканы тууралуу маалыматтарды четке кагып, жаанын алдында сейилдеп жүргөнүн айтып, спорт менен алектенүүгө кеңеш берген. Эхо Москва радиосунун мурдагы редактору Алексей Венедиктов өз булактарына таянып, Кадыров Москвадагы Борбордук клиникалык ооруканага гемодиализге келгенин, анын бөйрөгүндө илдети бардыгын жазды. Буга чейин Новая газета басылмасы Кадыров өпкө жана бөйрөк оорудан жабыркап жатканын, мындан улам ал такай диализге муктаж экенин жазган. Украин батыш басылмалары Кадыровдун каза болду делген таризде байма-бай маалымат бергени менен азырынча так маалымат ачыкка чыга элек. Булак Назар Ньюс Кежи. Путин санариптик паспорт тууралуу жарлыкка кол койду. Россиянын президенти Владимир Путин санариптик паспорт жөнүндө жарлыкка кол койду. Тиешелүү документ расмий укуктук маалымат порталында жарыяланды. Кээ бир учурларда орусиялыктар өздүгүн тастыктаган документтин кагаз түрүндөгү паспорттун ордуна госуслуги порталынан электрондук паспорт көрсөтө алышат. Өкмөт жарлык жарыяланган күндөн тартып 3 айдын ичинде мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөр порталынан жүктөлүп алынган санариптик версияга алмаштырыла турган документтердин тизмесин түзүшү керек. Булак Назар Ньюс Кежи. Россия Тоолуу Карабактагы кан төгүүнү токтотууга чакырды. Россия жатакташып жаткан тараптарды Тоолуу Карабактагы кан төгүүнү токтотууга чакырганын РФ Тышкы иштер министрлигинин расмий өкүлү Мария Захарова билдирди. Азербайжандын Коргонуу министрлиги конституциялык түзүмдү калыбына келтирүү үчүн Тоолуу Карабакта локалдык мүнөздөгү антитеррордук иш-чараларды баштаганын кабарлады. Аталган ведомстводан сокку аскердик объектилерге жасалып, эл жашаган аймактарга жана инфраструктуралык объектилерге багытталбаганын белгилешкен. Тоолуу Карабакта кырдаал кескин курчуп кеткенине өтө терең тынчсызданып турабыз деген Захарова. Анын айтымына караганда, Азербайжандын куралдуу күчтөрүнүн Баку айтып жаткандай антитеррордук иш-чараларды баштаганы жана жергиликтүү армиянын куралдуу күчтөрүнүн жооп кылганы боюнча маалыматтар түшүдү. Россиялык тарап жатакташып жаткандарды кан төгүүнү, согуштук аракеттерди токтотуп, саясий дипломатиялык жөнгө салган жолго түшүүгө чакырат деген Захарова. РФ Тышкы иштер министрлигинин өкүлү Карабах көйгөйүн тынчтык жол менен чечүүнүн кадамдары комплекстүү негизде 3 тараптуу Россия, Азербайжан жана Армения лидерлеринин 2020-2022 жылдары кабыл алган билдирүүсүндө айтылганын эске салды. Акыркы мезгилдери Россиянын жана башка эл аралык кортомчулардын аракети аркылуу Карабах көйгөйүн тынчтык жолу менен чечүүнүн прогрессивдүү болушуна олуттуу өбөлгөлөр түзүлө баштаганын өзгөчө белгилейбиз. Кеп акыркы убакта биз көп сөз кылган Карабактын элине гуманитардык жардамдын берилиши тууралуу болууда. Бул Баку менен Степанакерттин ортосундагы диалогдун кайрадан жаралышына жагымдуу фон түзгөн жана түзөт деп белгиледи ал. Россия Тышкы иштер министрлигинин өкүлү учурдагы түзүлгөн кырдаалда тынчтык орнотуучу контингент өзүнүн милдетин аткарып жатканын айтты. Россиялык тынчтык орнотуучулар контингентинин командачылыгы Карабактагы Армения өкүлдөрү жана Азербайжан бийлиги менен согуш отун өчүрүп, жогоруда айтылган жогорку деңгээлдеги 3 тараптуу документти турмушка ашыруу аракетинде дайыма байланышта болуп жатат деп кошумчалады Захарова. Булак Спутник Кежи.